Долбоордун демилгечиси болгон экономика жана коммерция министрлиги айнекти караңгылатууга тыюу салган эреже иштебей, рейд учурунда андай машинелер көп кармалып жатканын билдирүүдө. Аталган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш кабыл алса, автоунаа ээлери машинесинин алдыңкы жана капталдагы айнектерин акы төлөп күңүртөтүп алса болот. Уналарды караңгылатуу ар кандай зомбулук жана криминалдык көрүнүштөргө жол ачылышы ыктымал. Мындай пикирлерин ИИМдин ардагерлери билдирүүдө. Айнектерин караңгылатып, өзүнүн бетин элден жабырып жүргөн адамдар кайсы категорияга кирет? Биринчиден кылмышкерлер ошол. Азыр бүт эле розыскада таппай атат ошо. Бир шаардын ичинде жүрүп эле таппай атат ошо милициялар. Себеби ошол көчөгө чыкса караңгылатылган машиналар жүрүп атат. Экинчиден ошо коррупционерлер караңгылатылган машина айдап жүрүп атат. Себеби дармой акчалар да бар. Карапайым эл, негизги масса эч ким деле мындай караңгылатпай эле жөн эле жүзүн көрсөтүп эле айдап жүрөт го. Азырынча мындай уруксаат алуу үчүн канча акы төлөнөрү чечиле элек. Мыйзам кабыл алынса, министрлер кабинети баасын аныктамай болгон. Мамлекеттик казынага кошумча каражат түшөт деген жүйө келтирип жатышат. Ал эми экономисттер болсо, Киреше тауынын башка булактары да бар экендигин айтышат. Бюджетке салым кошо албайт. Биздер баягы машиналардын саны өтө көп да Кыргызстанда. Ошонун санына расчет алып айтып атса керек. Ошону эми канча адам аны койдурат, караңгылатып. Негизи ал анча туура келбейт. Себеби бизде салык кодекси бар да. Салык кодексинин айры көрсөтүлгөн. Кандай салыктар алынат, салыктар, сборлор, жыйымдар, жана таможенный пошлиналар. Ошондон чыкпаш керек негизи. Адак бул болбогон иш негизи. Караңгылатып алып кимден бекинмек эле? Кылмышкерлер кылмышка барууга жол ачылат деген сөз. Бекинип алып эмне иш кылат? Салыкты кандай жыйым алыш керек, кандай салык алыш керек? Жогорку кеңеш сөз чечет. Андан башка каалаганын кое бербеш керек. Учурда терезени караңгылатып жүргөнгө уруксаат жок. Эгер мындай учур катталган болсо, 5500 сом айып салынат. Ал эми Жалал Абад облусунда 2021 жылы терезесин караңгылатылган 718 айдоочуга айып пул салынган. Караңгылатып алып, тонировка чаптап алып жүргөн айдоочуга 718 айдоочу кармалып, алга 5500 сомдон айып салынган. Бул Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 194 статьясынын 3 беренесинин негизинде салынат. Анан 5500 сом айып пул салынат. Бирок 1 декабрдан 70% льготасы бар 15 күнүн ичинде. Если 15 күнүн ичинде ошол айып пул төлөнсө, 70% неме болот да, скидка болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкендей, Кыргызстанда 2021 жылдын 11 айында эле алдыңкы каптал айнектерин мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочуларга карата жалпысынан 2,5 миңдей протокол түзүлгөн. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.